17 тема. Кара Кытайлардын мамлекети. Наймандар. Токтолбогон өз ара чырдашуулар, селжуктар менен согуштардагы жеңилүүлөр Карахандар мамлекетин начарлаткан. 12 кылымдын биринчи жарымында алардын жерлери Кара Кытай башкынчыларынын оңой олжосу болуп калды. Кара Кытайлар мамлекети Батыш Манчжуриядагы 8 монгол урууларынын биригишинен улам түзүлгөн. Эл өзүн Кытай деп атаган. Кытай булактарында аларды Кыдан деп, мусулман булактарында болсо Кара Кытай деп аташкан. Алардын урпактары кийин Кытай же Кара Кытай деген ат менен кыргыз элинин курамына кирген. Көрсө, Кытай мамлекети жана эли алардын орто кылымдардагы душманы, баскынчысы монгол кытайлардын аты менен аталып калган экен. 10 кылымда Кара Кытайлар Борбордук Азиялык көптөгөн урууларды багындырышып, Түндүк Кытайды жеңип алышкан. Кийин булар Түштүк Кытайды да басып алып, кыска мөөнөттө бийлешкен. 937 жылдан тартып, алардын мамлекети жана династиясы Ляо, Темирдей деп аталып, бир кылымдан ашык жашайт. 1119 жылы Ляо империясы түпкү теги Туңгус, Журчен, Манжур же Цуанчуандар эли тарабынан талкаланган болчу. Кара Кытайлардын бир бөлүгү Төндүктө өз алдынча Найман хандыгына биригишет. Ляо династиясынын өкүлдөрүнүн бири Елуйдаши тиешелүү эли менен адегенде түндүк тарапка Енисей кыргыздарын көздөй кире качкан. Бирок кыргыздар аны өз журтунан кубалап чыгарат. Елуйдаши өзүнө тиешелүү уруулар менен батышка качып отуруп, Эмил өзөнүнүн боюна, азыркы Кытайдын Казакстан менен чек арасынан жакын жер орношот. Мында ал бытыранды Кытай качкындарын чогултуп, бир катар түрк уруулары менен союз түзгөн. 1129 жылга карата ага 40 миңге жакын түтүн баш ийген. Елуйдаши өзүн Гурхан, хандардын ханы деп жарыялаган. Мамлекети Кара Кытайлар хандыгы деп аталган. Бул убакта өз ара ырксыздыктарга жана чырдашууларга баткан карахандардын чыгыш кагандыгы алсызданып калган болчу. Түрктөрдүн, карлуктардын жана каңгылардын көчмөн уруулары Баласагындын башкаруусуна каршы чыгышкан. Орто кылымдар тарыхчысы Жувение мындай деп жазган. Баласагындын ханы өзүнүн начарлыгын жана алсыздыгын моюнга алып, Гурханга элчилерин жиберди. Каңгылардын жана карлуктардын зөөкүрчүлүгүнө жана зомбулугуна даттанып, Гурхандын өз ордосуна келишин, өзүн бардык түшүктөрдөн куткарышын өтүндү. Өз мамлекетинин аймагындагы бүткүл бийликти ага өткөрүп бере тургандыгын билдирди. Гурхан Баласагынга жөнөп падыша тактысына олтурду. Афрасияптын Караханилердин урпактары хандык наамдан айрылды. Чыгыш кагандыктын жерлерин өзүнө оңой эле багындырган жана Карахандар династиясын бийликтен четтеткен Гурхан Чыгыш кагандыктын жерлерин өзүнө оңой эле багындырган жана Карахандар династиясын бийликтен четтеткен Гурхан жаңы Силяо, Батыш Ляо мамлекетин негиздеп, Баласагынды Кара Кытайча Хосун Ордо өзүнүн башкы шаарына айландырды. Ошентип, Кара Кытай баскынчылары Енисей дарыясынан Сыр дарыяга чейинки зор аймакты башкарып калды. 1134 жылы Елуйдаши мурда жоготкон Ляо империясын журжендерден кайра тартып алууга аракеттенген. Кара Кытай хандыгы куралгандан көп өтпөй, алар Енисей кыргыздарына дагы бир жолу чабуул жасаган. Бул чабуулдан кийин ал жактагы чакан кыргыз эйликтери бир топ алсызданган. Кээ бир тарыхый маалыматтарга караганда, Енисей кыргыз эйликтери бул мезгилде абдан начарлап, карамагындагы уруулар бир нече бөлүктөргө бөлүнгөндүгү, кыргыз тайпаларынын ар тарапка бытырап кеткендиги белгилүү. Бирок кыргыздар бир кылымдай убакыт согуш жүргүзүп Кара Кытайларга моюн сунган эмес. 1141 жылы көчмөн карлуктар Батыш Карахандар каганына каршы көтөрүлүшкө чыгып, Кара Кытайларды жардамга чакырышат. Махмуд ибн Мухаммед каган болсо, жардам сурап Селжук султаны Санжарга кайрылат. Эки аскер кошуну Самаркандтын түндүк батышындагы Катван талаасында жолугушат. 1141 жылы сентябрдагы салгылашууда Кара Кытайлар Селжук Карахани аскерлерин талкалап, көп убакыт өтпөй, бүткүл батыш кагандыктын жерин да багындырып алышкан. Гурхан мында Карахандар династиясын биротоло жок кылган эмес. Анын вассалдык көз карандылыгына канааттанып, аскерлерин Чүй өрөөнүнө алып кетет. 1158 жылы Хорезм Кара Кытайларга багынып берет. Хорезм шахы Гурханга алтын менен 30 000 динар салык төлөөгө милдеттенген.
Кара Кытайлар багындырылган жерлерден салык алып турушкан. Курханга түздөн-түз багынган аймакта калкты каттоо жүргүзгөн болчу. Батыш Ляодо көчмөндөрдүн 84,5 миң үй бүлөсү жашап турган. Алар эркектерди аскердик кызматка берген. Ар бир түтүн казынага 1 алтын динар өлчөмүндө салык төлөөгө милдеттүү болгон. Шаар калкы андан да көбүрөөк салык төлөгөн. Мисалы, бала сагындан тургундарынан түшкөн салык казынанын кирешелеринин 1/10 бөлүгүн түзгөн. Кара Кытайлар башка диндерге карата чыдамкай мамилеси менен айырмаланышкан. Алар буддизмге сыйынуу менен исламды кысымга алышкан эмес. Ошентсе да алар Орто Азия элдеринин маданиятына маанилүү таасир көрсөтө алышпаган. Өлкөнү башкаруудагы башаламындыктар жана вассалдык ээликтердин борборго баш ийбөөгө умтулуулары Кара Кытайлардын мамлекетин алсыратат. 1208-жылы Чыңгыз хан Иртышта талкалаган Найман жана Мерки туурулары Курхандын жерине качып келишкен. Найман падышасынын уулу Күчүлүк Курханга кызматка өтүп, өз элинин калдыктарын чогултат да Жети сууга орношот. Ошондон 1 жылдан кийин Батыш Ляо оор жагдайга дуушар болот. Чыгышта мурда Кара Кытайлардын бийлик алдында болгон уйгур чакан ээлиги бөлүнүп чыгып, Чыңгыз хандын букаралыгына өтөт. Батышта Хорезм шахы Мухаммед жана Мавреннахрдагы Караханилердин башкаруучу династиясындагы анын союздашы Осмон ибн Ибрагим Баласагунга жортуул уюштурат. 1210-жылы август-сентябрда Хорезм менен Мавреннахрдын бириккен күчтөрү Кара Кытайларды Талаш суусунда тосот. Кан сууда яккан салгылашуудан дарманы кеткен эки армия тең артка чегинишкен. Аш жылаңач Кара Кытайлардын армиясы кайра татып баратканда жолдогу өз ээликтерин тоноп бүлгүнгө учурата баштаган. Талоончулардын чоң тобу Баласагунга жеткенде шаардын адамдары дарбазаларды жаап алышкан. Аскерлерге өз баш калаасынын дубалдарына чабуул коюуга туура келген. Кара Кытайлардын артынан мусулмандардын аскерлери келатышат деген айын кепке ишенишкен шаардыктар жан аябай салгылашып 16 күнгө туруштук беришти. Баласагундун кайгылуу окуясын Шувейне мындайча сүрөттөгөн. Акыры Кытайлардын аскерлери шаарга киришти. Кылычтары менен кыя чаап, эч кимди аяшпады. 3 күн, 3 түн бою алар адамдарды өлтүрүштү. Өлтүрүлгөндөрдүн арасында 47 миң кадыр барктуу, аттуу баштуу адамдар бар болчу. Курхандын аскерлери олжого тунду. Зомбулуктун жана мамлекеттин бузулуш кырдаалын Кара Кытайлардын экинчи бир бөлүгү болгон Наймандардын башчысы Күчүлүк пайдаланды. 1210-жылы эле ал өзгөнгө кол салып, Курхандын казынасын басып алган. 1 жыл өткөн соң Кара Кытайлардын падышасын туткунга түшүрөт. Бирок Күчүлүктүн абалы бекем эмес эле. Карамагындагы калк аны бийликти күч менен тартып алган зулум катары адилеттүү эсептеп баш ийүүнү каалаган эмес. Чыгыш Түркстандын шаарларынын көтөрүлүшү 4 жылга созулду. Аларды наймандар 1214-жылы гана зорго басышты. Батышта Хорезм шах Мухаммед күчөдү. Ал өзүн Курхандын закондуу мурасчысы деп эсептеген. Чыгышта болсо Чыңгыз хан өзүнүн саатын күтүп турган. Бул учурда Кыргызстандын эле эмес, Азия менен Европанын көпчүлүк өлкөлөрүнүн тарыхында да жаңы этап башталган. Бардыгын кыйраткан монгол татар жортуулу жакындап келаткан. Ошентип Кара Кытайлардын жана Наймандардын мамлекети 90 жылдан ашуун убакыт жашап, чыгыштан келген баскынчылардын соккусунан 1218-жылы кыйраган. Ошентип Кара Кытайлардын жана Наймандардын мамлекети 90 жылдан ашуун убакыт жашап, чыгыштан келген баскынчылардын соккусунан 1218-жылы кыйраган.